Assalamu alaikum agayın. Salamasın bu görerman. Köpten beri görüşeлекпиз. Себептери бар. Кайран устатым Эрнест Турсунов айтчу эле, тирүүлүгүңдү билгис үчүн да жазып тур батыр деп. Азыр эми жазбай сүйлөмөй болуп калбадыкпы. Өткөндө Алматыга барып, суук тийип, ноокастап, ооруканада жатып, жаңы ошо ооруканадан келип, тирүүлүктү билгизип коелу деп атабыз, тамаша менен айтканда. Эми адаттагыдай негизги теманын алдында көргөн эткенден интернет боюнча аз сөз. Мен бир жинайт иш деп койдум о теманы. Нурлан Мотиев, Жоки, Чыпалак деген бир батырлар чыгып атат. Эми Нурланды билчү элем бир кезде серьезный эле журналист болгон, ал илим калемдеш. Анан бул ушунчалык деңгээлге түшүп, бул интернет айдыңы деген каалайсыңбы, каалабайсыңбы, коомдук мынабу маалымат каражаты болуп калды туган. Анан ооска келгенде оттоп, же справкаңар болсо, анда справканы көрсөтүп, башка жакка барып айтыш керек. Эмне деген бул биздин берүүлөрүбүздү коңшу эл дүйнө көрөт экен. Ушунчалык кыргыз элин паска уруп атат бул батырлар. Буга чара көрүш керек. Мындай жыйынтыктан токтотуш керек. Справка болсо, кокустан. Болбойт тугандар мындайды. Уят болот. Экинчиден мына жол кирени кымбаттайт деген шоорат чыгарды Жуншалиев батыр. Эми мен ачык эле айтайын, бул батырдын колунан келбей калды мына тыгындарды оңдош. Жакшы эле аракет кылды. Президенттинби, Акылбек Жапаровдун сөзү бар. Канчага чейин аткарбаса иштен алабыз деп. Андан 2 эсе мөөнөттөр өттү. 1000 автобус алып келди, канча автобус, анын 1000 автобусунун 200 азы 300дөй ремонтко отуруп калыптыр. Мен канчадан бери айтам, бул Кытайдын эле Кытайга эле жабышат. Биздин илгерки Венгриядан алып келген автобустар мына биз быйыл бардык мажар туугандар бизди сыйлайт экен. Орбан деген отурат. Эмне деген сонун автобустар. Канча чыдамдуу автобустар. Кирип чыкканы. Азыр талкаланып, жарымы талканадан Патале Кытайдын автобусу. Дагы элдин мойнуна илинген шор болуп чыгат. Азыр мына маселе чыкты. Аны кымбаттатабыз деп, азыр президенттин эки достун бийлигин жасаган, күргүчтөп жасаган иштерин баарын тескери кайран чыгарат турган болуп атат мэр азыр. Кымбаттайт дегенде элдин жүрөгү үркүп турат азыр. 2 эсе кымбаттайт деген шарт эле. Анан бер жагын шылтоолорун айтып атат, шылтоо болбойт ал. Кымбаттайт деген сөз. Анын башка жолдорун табыш керек. Мына троллейбусту эмне үчүн тапкатар жоюлгенге таң калам да мен. Кече Австриядан Салцбург деген шаардан мага бир видео салып жиберди жигит, кыргыз жигит. Ошо Салцбургда Австриянын чок ортосунда өлүккөн мамлекетте троллейбустун мыкты түрлөрү жүрөт экен. Анан бул эми ушу энергия менен жүрө турган эң сонун троллейбустук транспортту жоюп бул батыр ачылыш жасагансып, биз колдо барды талкалап келатабыз. Анан эми кымбаттайт деп атат. Кытайдан келген автобустардын жарымы уже талканана баштады. Аны шоферлорго жүктөп атат кайра, шылтоолоп, көчө уялбай. Мына проблемалар башталат ушинтип. Эми андан кийин мынабы жогорку кеңештин өткөндө айттым элем, жоюп жибериш керек бул жогорку кеңеш. Болбой калды. Президентке эле баарын өткөрүп бериш керек десе, дедим эле тамашалап. Булар отпускадан келип абдан кайра экинчи дыхания, боксерлордун дыханиясындай ачылды, мени кубантты. Айрыкча Нурлан Шакиев спикердин мынандай жаңы образда чыкканы, өзүнүн укуктарын коргоп, жанагыдай ашкерек эткен өкмөт деп эле мурдакыча айтайынчы, таптакыр тоотпой калган. Жанагы Эдил Байсалов айткандай, кылыбыздагы иш айбайт деп, ушундай кантип болсун, бул маданият эмес да. Дүйнө парламенттик закон чыгарып аткан, мыйзам чыгарып аткан уюмун сыйлайт дүйнөдө. Биздики болсо кылыбызга иш айбайт деп тоотпой, мына тиги киши катары көрбөй калды эле. Көчө кайра баары ордуна келип атканы мени сүйүнттү. Мындай болуш керек да. Бул мындай жапайчылыкка кетпеш керек. Мен ушинтип эле айтайын. Албетте иштеп атат чоңдорубуз, президент баштап. Система деген болуш керек да, бекем, баары бир команда менен иштеш керек. Бул кубантат менин спикердин Шакиевдин кайрат менен чыгып атканы.
Екіншіден, üçüncü daha bir mesele. Mına köpten beri aytıp kelatkan, benim kalemdeşinim barыбыздын Oljoba Şakir'din kutkarılışı meni süýtdü. Kutkarıp çıkkanı. Jakşı. Al endi kayırmak var eken moýnunda. Bir erkindik degen erkindik. Eme Oljeke Batırды men көп ele korgodum. Mına azatlıktan çıkıp ayttım, kalыстыгын da ayttım. Albette Al Batır da oylap atat. Men Topçuke'de min özüm jok. Barıp sottorдун zaldarında kıykırıp özüm men anday jana mitinglerde kıykıra turgan özü anday min özüm jok kişi menen. Жазып süýleýin mындай. Kalыстыгын da aytam. Atan arkında, elin arkında aytam, madaniyatının arkında aytam. Anan ilim kanday düşünüp atat. Erkindik degen erkindik. Jaşoodо erkindikten ötkөн emne var? Ошого чыккан менен куттуктайм. Эми өзүнүн ишине келиш керек. Oljoke. Şamalday verbeş gerek. Al aytsaң sındı, narkı menen aytış gerek. Oljoke Batır eki Oljokta alып geldi albatta. Kemgü aytkanday, türmөгө жаткандын bari geni bolat degендей, jakşı çıkarmalar dem жазса bolat. Anan bayagı okup çokup ele birdemeler jebiröөлөрдүn көкүтүүсү менен эле ар кайсын айта берген жарашпайт. Айтсаң калыстык айт, нарк менен айt. Olunbayla aytsa bolat. Sındı aytsa sındı ugat. Al asmandan düşkön kişiler jok. Özübüzdөн çıkkan jetekçiler bari. Oşontup inemdi men oorukhanada jattım. Anı kuttuktayım oşo erkindigинен. Menimçe men көбүрөөк эле колдодum Oljokени. An Urukeşti bir institut жазай албаган ишти жасап жүргөн. Ошо Urukeshtin кайра жандандырып, эми Oljoba мыкты чыгармаларды буга чейин мен андай çoң şedevirler жазып видео айта албайм. Al talant öz. Эми алып чыкса болот. Ар жактагы. Ошол чыгармачылык менен алып уруша турган учур келди. Тагдыр ошого алып барат менимче. Андан кийинки мынабу негизги теманы айтайын. Göçö жакында мен ошо жолдон сук тийип ооруп калдым деген мына Алматыга жакында бардык. Түрксойдун баштыгы деп казакча айтайын. Султан Раевдин шыка эмес менен ошол уюштурган экен Султан Батыр. Алматыда эме деген жигит бар. Жакшы Шокан. Шокандын атын унутуп атам. Шокан деген жигит бар, жакшы өзү Тарбак атайлык теге казактан келген жигит. Ал жакшы таанышпыз өзүбүз. Ошол Мураткан Шокан уюштуруптур. Өзү эле демилгеси менен. Мамлекети жок эле өзү эле уюштуруптур азамат. Досторунун ошо демөөрчүлөр таап эле мына түрк тектеш элдердин жаш акындардын фестивалын өткөрдү. Ошо калыс болуп бардык. Биздин мына жазуучулар союзунун жетекчиси барды Каныбек Иманалиев. Бизден 3 жаш акын барыптыр. Bir кыз, 2 жигит. Алардын баарын санап отурбайм. Өзбекстандан барды 3-өө, Түркменистандан барды, Азербайжандан, Түркиядан, анан Казакстандын өзүнөн. Абдан жакшы өттү. Султан өзү катышты, Султан мырза. Аларда тиги Эздавулетов, Улукен катышты, Улуке достук мамилебиз бар. Аябай мына чыныгы мен көп жылдан берки көрө эле келем мындай чыныгы поэзия жыттанган кечелер болду да. Ачык асмандын алдында эл келип берди казактар. Жанагы поэзия багы деген бар экен. Ошол жерде анан ошолордун күйсү менен мен чыгып bir топ мына Олжастын ырларын, Олжас Абанын ырларын которуп жүргөм. Шахановдун ырларын, Кадыр Мырзалиевдин ырларын жатка айтып бердим. Абдан сүйүнүштү аларда. Мен да делбиреп жаш кезимдегидей. Анан кийин ушундай сонун кечелер болду. Анан мен ушу Султан мырзага рахмат айткым келет да. Мына Султан азыр Маданият министри жазабаган иштерди жасап атат. Ал мен Султанга кошомат кылып айтып аткан жокмун, баары көрүнүп атат. Андан ары Актау учуп кетти дагы. Андан ары Монголиядан кече ошол жерден сүйлөп атат. Кыргыз хандыгынын, кыргыз элинин издери жөнүндө айтып атат. Сонун мындай иштер жасап атат Султан. Эмне Султандын жаны экөө экен. Ошо самолет менен жүрүштүн өзү азап, мен барып Алматыга барып келип ооруп калдым. Ушундай ушул Түрксойдун ишин айтайын деп атам да. Анан бул жерде мына мен фестивалдан bir жакшы жышаанды көрдүм. Биз саал артта кетип атпырбыз. Себеби бизде мамлекеттик колдоо жоктугу көрүнүп турат. Дагы айтайын. Мына 90 жылдык келатат.
Geçen ben Kanıyok İmanaylivka'da жолугуп айттым, ай, кантип өткөрөсүңөр? Президентке кирбейсиңерби? Маселени койбойсуңарбы? Долбоор менен кирбейсиңерби? Ал киши эмне укпайбы? Угат, эң сонун угат. Садыр Нуркожоевич колдойт азыр. Шак, эгерде ошондо ыктуу алып кирсеңер, азыр колдойт. 90 жылдыкты кантип өткөрөсүңөр? Анан эле баягы санак менен Аликең, Түкөң окулбай калган адабиятты айтасыңбы? Кыргыз адабияты деген ал Совет адабияты. Жалпы айтканда. Совет адабияты болбосо кыргыз адабияты болмок эмес. Оозек адабияты ал башка, Манас баштаган. 90 жылдык деген Совет адабияты. Туурасын айтыш керек. Башкаларда эле калмакпыз. Айтматовдай феномен болбогондо, сурулуп чыкпаганда. Кыргыз адабиятын мына өзбектикиндей, тигиндей миллиард Кытайың деле жүрбөйбү? Эч ким билбейли адабиятын. Бизди Манас колдогондой Айтматов колдоду. Мына чыгып кетти Айтматов. Ошон үчүн кыргыз адабияты деп айта аласың бүгүн. Ошол Айтматовдун аты менен айта аласың. Ошон үчүн Айтматов маселесин коюп алдыга кирип президентке таянып иш кылыш керек. Президент кайсысына жетишет? Мусорунда терип атат, мен айтып атпаймынбы? Жолдорду салып атат. Тиги биягынан портер минип алып, тиги киши кечөө ким жакшы айтты го жана Нисахар деген бала, депутат. Тамашалап айтайын. УКМК жетекчиси кантип камап аягына чыгат деп айтып атат. Күрөшүп атпайбы? Бүткөнбүз да, ишибиз бүтүп калган, иш балдар чыккан мамлекеттин. Күрөшүп атат азыр, катуу процесстер жүрүп атат. Анан жазуучулар союзу биз немебизди алып өзүбүз өткөрөбүз дейт. Өткөрө албайсыңар. Кандай өткөрөсүң? Мамлекетиңе таянышың керек, бийликке таяныш керек. Маселени коюш керек, жаңы форматта акча алыш керек, сураш керек. Көчө мына Өзбекстандын 3 акын келди. Бир кыз, 2 жигит. Мыкты экен ай. Мен адабиятты окуган киши айтайын. Жаң Өзбекстандан чыгып келаттыр. Кыска, мобилдүү, маңыздуу ойчул акындар чыгып келаттыр, жазуучулар чыгып келаттыр. Башкача, казагыңда, кыргызыңдан өзгөчө экен. Мен ошо элдин алдында айттым ошону. Мана өткөндө газетке басам, азыр которуп, өзбекче. Мондай жаңы Өзбекстандын көрдүң, мамлекет колдогон үчүн Өзбекстанда процесстер жүрүп атат. Аларда ошондо колдоо болгон үчүн Өзбекстан жаңы форматта чыгып атат. Ошон үчүн биз туугандар, адабият деген бул мамлекеттик идеология, адабият деген тил, эне тилиң. Адабиятсыз эне тилиң эч качан өнүкпөйт. Бул биздин ошо президент чыгарган нактын башында адабият туруш керек. Ошон үчүн биз ошону жакшы өткөрүшүбүз керек. Анан мунун башында Түрксой дайыма колдоп атат Султан мырза. Түрксой азыр Султан мырзанын авторитетин көрдүм мен көчө. Казагы, түркмөнү баары Султаке деп жүрөт. Султан баарына тең жана күндүн жарыгында иштеп атат. Чындап келгенде, биз өзүбүз менен мотко болуп атпайбыз, биякта кыйын болуп эле. Кана бирөөбүз чыкканбыз. Айтмат, баягы жок дегенде жолом менен Турар Омар Султановдай чыккан киши барбы? Жок да. Айтматовду кой. Азыр Султан Некир романы эле жүрөт, Раевдин Некир романы дүйнөнү аралап. Калган жок биякта эле өзүбүз эле талашып атабыз токтоо сыйлыгын. Баягы эле бирдемебиз чыгарып алып эле. Адабият бизде алар тияка көтөрүп салган да. Жок да бизде. Кайсы кимиң чыгасың? Кайсы гана меники бар деп алып чыкчы. Кайталанма адабият баары. Кечирип койгула. Шуларды айтайын дедим эми. Аманчылык болсун. Врачтар айтып атат, көп күпүлдөбөй, мындай акырын сүйлөңүз, давленияңыз көтөрүлүп кетет деп. Аман бололу, майрамдар болсун. Ошолорду айтып коеюн дедим.